Экинчи бөлүм. Анна Кудайга мындай деп сыйынды. Теңирим менен жүрөгүм кубанды. Кудайым менин мүйүзүмдү көккө көтөрдү. Душмандарыма сүйлөй алам, сенин куткарууңа кубанам. Теңирдей ыйык эч ким жок, анткени сенден башка эч ким жок. Биздин Кудайдай тирек жок. Текеберденип сүйлөбөгүлө, оозуңардан мактаныч сөздөр чыкпасын. Анткени Кудай баарын билген Теңир. Ага баардык иштер белгилүү, анын алдында баары таразалануу. Күчтүүлөрдүн жаасы сынат, ал эми алсыздар күчкө толушат. Курсагы токтор нан үчүн иштешет. Ачкалар эс алышат. Ал турсун төрөбөс аял жети бала төрөйт. Баласы көптөр болсо балдарынан ажырашат. Теңир өлтүрөт жана тирилтет, өлгөндөр жаткан жайга түшүрөт жана чыгарат. Теңир жакырдантат жана байытат, кемсинтет жана көтөрөт. Ал кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат да төрөлөр менен отургузат. Аларга даңктын тагын мурас кылат. Анткени жердин негиздери Теңирде, алардын үстүнө ал ааламды орноткон. Ал өзүнүн ыйык адамдарынын кадамын сактайт. Ал эми мыйзамсыздар караңгыда жок болушат. Анткени адам өзүнүн күчү менен күчтүү эмес. Теңир өзүнө каршы чыккандарды талкалайт. Асмандан аларга күркүрөйт. Бүт жер жүзүн соттойт. Өз падышасына күч кубат берет. Өзү майлагандын мүйүзүн көтөрөт. Анан Элкана Рамадагы өз үйүнө кетти. Баласы болсо Теңирге кызмат кылуу үчүн ыйык кызмат кылуучу Элинин жанында калды. Элинин уулдары начар адамдар эле, алар Теңирди билишчү эмес. Ыйык кызмат кылуучулардын элдин алдындагы милдетин да билишчү эмес. Кимдир бирөө курмандык чалып жатканда, ыйык кызмат кылуучунун баласы эт бышып жаткан убакта колуна айрыча кармап келчү да, казандан же табактан же табадан же карападан айрыча эмнени илип чыкса, ошону ыйык кызмат кылуучу өзүнө алчу. Шилого келген баардык ысрайылдыктарга алар ушундай кылышчу. Ал турсун майды өрттөшкөнгө чейин курмандык алып келген кишиге ыйык кызмат кылуучунун баласы келип мындай дечү: ыйык кызмат кылуучуга куурдака эт бер, ал сенден бышкан эт албайт, чийкисинен бер. Эгерде ага бирөө адегенде май өрттөлүш керек, андан кийин каалашыңча ал деп айтса, ал жок азыр бер, бербесең күч менен алам деп айтчу. Теңирдин алдында бул жаш адамдардын күнөөсү өтө чоң эле, анткени алар Теңирге чалынган курмандыктарды булгашчу. Өспүрүм Шамуэль зыгыр бууласынан токулган эфод кийип, Теңир алдында кызмат кылып жүрдү. Күйөөсү экөө жыл сайын чалына турган курмандыктар чалаар мезгилде энеси ага чакан сырт кийим тигип келип берчү. Эли Элкана менен анын аялына мындай деп бата берди: сенин Теңирге берген балаңдын ордуна ушул аялыңды Теңир жалгап, сага дагы көп бала берсин. Ошентип алар өз жайына кетти. Теңир Аннага батасын берди. Анын боюна бүтүп, дагы 3 уул 2 кыз төрөдү. Өспүрүм Шамуэль болсо Теңир алдында чоңоюп жатты. Элинин каарлыгы жетип калган. Ал өзүнүн уулдарынын ысрайылдыктарга кандай мамиле кылып жатышканын жана жыйын чатырынын алдына келген аялдар менен жатып жүрүшкөнүн укту. Анан аларга: эмне үчүн мындай иш кыласыңар? Мен силер жөнүндө элдин баарынан жаман сөздөрдү угуп жатам. Жок балдарым, мен уккан бул кабар жакшы эмес. Теңирдин элин бузуп жатасыңар. Эгер адам адамга каршы күнөө кылса, анда ал тууралуу Кудайга сыйынышат. Эгерде адам Теңирге каршы күнөө кылса, анда ага ким арачы боло алат деди. Бирок алар атасынын тилин албай коюшту, анткени Теңир аларды өлүм жазасына өкүм кылып койгон эле. Өспүрүм Шамуэль күндөн күнгө жетилип, элге да Теңирге да сүймөнчүктүү боло берди. Анан Кудайдын кишиси Элиге келип ага мындай деди: Теңир мындай дейт: атаң өз бүлөөсү менен Мисирде, фараондун жеринде жүргөндө мен ага ачылбадым беле? Менин алдымда эфод кийип, менин курмандык чалынуучу жайыма чыгышы үчүн, жыпар жыттуу зат түтөтүшү үчүн аны бүт Исраил урууларынын арасынан ыйык кызмат кылуучу кылып тандап албадым беле? Исраил уулдарынын өрттөлүүчү курмандыктарынан атаңдын уруусуна бербедим беле? Өзүмдүн турак жайым үчүн өзүм осуят кылган, мага алып келинген курмандыктарды жана нан курмандыктарын силер эмне үчүн бутуңар менен тебелейсиңер? Менин элим Исраил алып келген тартуулардын алгачкыларына семирип, эмне үчүн уулдарыңды менден артык көрөсүң? Ошондуктан Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: мен ошондо сенин үй бүлөң атаңдын үй бүлөсү менин алдымда түбөлүк кызмат кылышат деп айткам. Бирок Теңир эми мындай дейт: андай болбойт, анткени мени даңктагандарды мен даңктайм. Мени жаманатты кылгандар уятка калышат. Мына, мен сенин жана атаңдын булчуңун кесе турган күндөр келе жатат. Ошентип сенин үйүңдө карыя болбойт. Теңир Исраилды сүйгөнүнө карабастан, менин турак жайымдын оор абалга учураганын көрөсүң. Сенин үйүңдө эч качан карыя болбойт.
Бирок көзүңдү талатыш үчүн, жаныңды кыйнаш үчүн, өзүмдүн курмандык чалынуучу жайымдан сенин баардык тукумуңду жок кылып салбайм. Бирок сенин тукумуң орто жаштарында каза болот. Сенин эки уулуң Копни менен Пинехас жөнүндөгү жышаан мындай: экөө бир күндө өлүшөт. Анан өзүмө ишеничтүү, ыйык кызмат кылуучуну коем. Ал мага жаккандай, мен каалагандай иш кылат. Анын тукумун бекем кылам. Ал менин майланганымдын алдында 35. Анан өзүмө ишеничтүү, ыйык кызмат кылуучуну коем. Ал мага жаккандай, мен каалагандай иш кылат. Анын тукумун бекем кылам. Ал менин майланганымдын алдында өмүр бою кызмат кылат. Сенин тукумуңдан тирүү калганы бир кера күмүш жана бир кесим нан үчүн анын алдына келип жүгүнүп, тамактап жеш үчүн мага лебилик бир кызмат бер деп айтат. Экинчи бөлүм. Ошондуктан сен башканы соттогон адам, ким болсоң да сага кечирим жок. Себеби сен башканы соттоо менен өзүңдү айыптап жатасың. Анткени сен башканы соттоп жатып, өзүң деле ошол иштерди кылып жатасың. Ал эми биз мындай иш кылгандарга Кудайдын адилет соту жүргүзүлөрүн билебиз. Ушундай иш кылгандарды соттоп жатып, ошол эле иштерди жасаган адам сен Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлоп турасыңбы? Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тоба кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдү күн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. Кудай ар бир адамга иштерине жараша тиешесин берет. Даңкты, урмат сыйды жана өлбөстүктү туруктуулук менен жакшылык кылуу аркылуу издегендерге түбөлүк өмүр берет. Ал эми өзүнө күн бербей, чындыкка баш ийбей, адилетсиздикке багынгандарга каарын жана ачуусун төгөт. Жамандык кылган ар бир адамдын, алгач жүйүттөрдүн, андан кийин элиндердин башына кайгы жана кыйынчылык жөт. Тескерисинче, жакшылык кылган ар бир адам, алгач жүйүттөр, андан кийин элиндер даңкка, урмат сыйга жана тынчтыкка бөлөнөт. 11. Анткени Кудайда бет карамалык жок. Мыйзамды билбей күнөө кетиргендер мыйзамсыз эле жок болушат. Ал эми мыйзамды билип туруп күнөө кетиргендер ошол мыйзам боюнча соттолушат. Анткени Кудайдын алдында мыйзамды уккандар акталышпайт, мыйзамды аткаргандар акталышат. Анткени мыйзамды билбеген бутпарастар табиятынан эле мыйзам буйруганды аткарып жатышса, анда алар мыйзамды билишпегенине карабастан өздөрүнө өздөрү мыйзам. Ошентип алар мыйзам талабынын жүрөктөрүндө жазылганын көрсөтүп жатышат. Бул жөндө алардын абийири жана бирде айыптаган, бирде актаган ойлору күбөлөндүрүп жатат. Мен таратып жаткан жакшы кабар боюнча Кудай Ыйса Машаяк аркылуу адамдардын жашыруун иштерин соттогон күнү бул айкын болот. Мына сен өзүңдү жүйүтмүн деп мыйзамга таянып Кудай менен мактанасың. Анын каалоосун билесиң, кайсы ишти жасаса жакшы экенин сен мыйзамдан үйрөнгөнсүң. Мыйзамдан билим алып чындыкты билгендиктен сен өзүңдөн сокурларга жол көрсөтүүчү, караңгыда жүргөндөргө жарык, акылсыздарга насаатчы, балдарга окутуучу экениңе толук ишенесиң. Сен башкаларды үйрөтүп өзүң эмнеге үйрөнбөйсүң? Сен башкаларга уурдаба деп насаат айтып, өзүң эмнеге уурдайсың? Нике бузба деп айтып, өзүң эмнеге нике бузасың? Буркандардан жийиркенесиң да, анан эмнеге алардын бутканаларын талап тонойсуң? 23. Мыйзам менен мактанасың да, анан эмнеге мыйзамды бузуп, Кудайга сөз тийгизесиң? Анткени ыйык жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Эгерде сен мыйзамды аткарсаң, анда сүннөттүн пайдасы бар. Эгерде сен мыйзамды бузсаң, анда сенин сүннөтүң сүннөт эмес. Демек сүннөтү жок адам мыйзамдын буйруктарын аткарса, анын сүннөтсүздүгү сүннөт катары эсептелбейби? Ыйык жазууну билген, сүннөткө отургузулган, бирок мыйзамды бузуп жаткан сени сүннөткө отургузулбаган, бирок мыйзамды аткарган адам соттобойбу? Анткени көрүнүшү жүйүт болсо эле жүйүт эмес, сүннөткө отургузулса эле сүннөттүү эмес. Тескерисинче, жүрөгү жүйүт болгон адам жүйүт. Жүрөктүн сүннөтү да тамганын негизинде эмес, рух боюнча болот. Ошондой адамга адамдардан эмес, Кудайдан мактоо айтылат. 41 бөлүм. 7 айда падышанын тукумунан чыккан Элишама уулу болгон Нетания уулу Исмаил, падышанын төрөлөрү жана аны менен кошо 10 киши Миспада турган Акикам уулу Гидалияга келишти. Алар ошол жерде Миспада бирге тамак жешти.
Нитания уулу Исмаил жана аны менен келген 10 киши туруп, Бабыл падышасы өлкөгө башчы кылып койгон Сапан уулу Акикам уулу Гедалияны кылыч менен өлтүрүштү. Ошондой эле Исмаил Миспада Гедалия менен бирге болгон бардык жүйүттөрдү, ал жердеги Газдим аскерлерин өлтүрдү. Эртеси күнү Гедалияны өлтүрүшкөндөн кийин ал жөнүндө эч ким биле электе Шекемден, Шилодон жана Самариядан сакалдары алынган, айрык кийим кийген, өздөрүн жарадар кылып алган 80 киши келди. Алардын колдорунда Теңир үйүнө тартуулаш үчүн тартуулар жана ладан бар эле. Нитания уулу Исмаил Миспадан аларды тосуп чыкты. Ал ыйлап бара жатты. Аларга жолукканда Акикам уулу Гедалияга келгиле деди. Алар шаардын ортосуна кирер менен Нитания уулу Исмаил өзү менен бирге жүргөн кишилер менен аларды өлтүрүп анга ыргытып жиберди. Бирок алардын арасынан Исмаилга бизди өлтүрбө, анткени биздин талаада буудай, арпа, май жана бал сакталган жашыруун кампаларыбыз бар деп айткан 10 киши чыкты. Ошондо аларды тирүү калтырды. Бир туугандарына кошуп өлтүргөн жок. Исмаил Гедалиянын айынан өлтүргөн адамдардын өлүктөрүн анга таштаган. Ал аңды Аса падыша, Исраил падышасы Баашадан коркуп жасаган эле. Нитания уулу Исмаил ал аңды адамдардын өлүктөрүнө толтурду. Анан Исмаил Миспадагы калган элдин баарын, падышанын кыздарын жана кайтаруучулардын башчысы Небузарадан Акикам уулу Гедалияга тапшырган Миспада калган бардык элди каратып алды. Ошентип Нитания уулу Исмаил аларды туткундап алып Амон уулдарына жөнөдү. Бирок Кареях уулу Жаканан жана анын жанында жүргөн бүт аскер башчылары Нитания уулу Исмаилдин кыянат иштеринин баарын угушканда, бардык элдин алып Нитания уулу Исмаил менен салгылашууга жөнөштү. Аны Гибондогу чоң суунун боюнан кууп жетишти. Исмаилдин жанындагы бүт эл Кареях уулу Жакананды жана анын жанындагы бүт аскер башчыларды көргөндө кубанып кетти. Ошондо Исмаил Миспадан туткундап алып кеткен бүт эл артка бурулду. Алар кайрылып Кареях уулу Жакананды карай жөнөштү. Нитания уулу Исмаил болсо 8 киши менен Жаканандан качып Амон уулдарына кетти. Ошондо Кареяхтын уулу Жаканан жана аны менен бирге жүргөн аскер башчылары Миспада калган элдин баарын бошотуп алды. Нитания уулу Исмаил Акикам уулу Гедалияны өлтүрүп, калган элди туткундап алып бара жаткан эле. Жаканан эркектерди, жоокерлерди, аялдарды, балдарды, эбнухтарды Гибондон алып келди. Алар Каздимдерден корккондуктан Мисирге качып кетиш үчүн жолго чыгып, Бейтлехемдин жанындагы Кимам кыштагына келип токтошту. Анткени Нитания уулу Исмаил Бабыл падышасы өлкөгө башчы кылып койгон Акикам уулу Гедалияны өлтүрүп койгон эле. 15-чи забур. Кудай мени сактай көр. Анткени өзүңдөн үмүт кыламын. Мен Теңирге мындай дедим: сен менин Теңиримсиң. Сага менин жакшы курмандыктарымдын кереги жок. Менин бүт тилегим сенин жердеги ыйык элиң, ыйык кызмат кылуучуларың. Бөлөк Кудайга кайрылгандардын кайгысы көбөйсүн. Мен алардын кандуу курмандыктарын чалбайм, алардын ысымдарын оозума албайм. Теңир, менин үлүшүм, менин мурасым, сен менин тагдырымды кармап турасың. Менин чегераларым жакшы жерлерден өттү. Менин мурасым өзүмө жагат. Мага акыл берген Теңиримди даңктайм. Атүгүл түнкүсүндө жүрөгүм мага акыл үйрөтүп турат. Мен ар дайым алдыман Теңирди көрүп турам. Анткени ал менин оң жагымда. Ошондуктан мен олку солку болбойм. Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, тилим шаттуу сүйлөп жатат. Атүгүл денем да үмүт менен тынчалат. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың. Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Сенин алдыңда толук кубаныч, оң колуңда түбөлүк жыргал. 16-чы забур. Теңир, чындыкты ук да зар муңума кулак сал. Калп айтпагандын оозунан жалынууну кабыл ал. Мени сен адилет соттойсуң. Сенин көздөрүң чындыкты көрсүн. Сен менин жүрөгүмдү сынадың. Мага түн ичинде келдиң. Мени сынадың. Бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок. Адам баласынын иштеринде сенин сөзүң боюнча мен өзүмдү эзүүчүнүн жолунан сактап жүрдүм. Менин кадамдарымды өз жолуңа бекемде. Буттарым оңго да солго да бурулбасын. Мен сага кайрылып жатам. Анткени сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак сал, сөзүмдү ук. Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт. Сенден үмүт кылгандарды, сенин оң колуңа каршы чыккандардан сакта, куткаруучум. Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр. Канатыңдын астына калкалай көр. Мага кол салган ыймансыздардан, мени курчаган кас душмандарыман калкала. Аларды май басты, тилдери менен менсинип сүйлөшөт. Азыр алар бизди ар бир кадамыбыз сайын курчап турушат. Мени жерге кулатыш үчүн алар тигиле карап турушат. Алар жем издеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош. Теңир,
ордуңан тур. Аларды эскерт, кыйрат. Жанымды өз кылычың менен ыймансыздардан куткар. Теңир мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана энчиси бар, өз казынаңдан курсагын тойгузган бул дүйнөнүн адамдарынан өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток артканын өз балдарына калтырышат. Ал эми мен болсо чындык менен сенин жүзүңө карайм. Ойгоноорум менен сенин бейнеңе көзүм тоет.